Саламатсыздарбы, мекендештер, саламатсыздарбы футбол сүйүүчүлөрү. Кыргыз спорт ТВ каналы назарыңыздарды 5 күнгө өйгө достук аренага бурмакчы 17 жашка чейинкилер арасындагы Азия кубогуна тандап алуу оюндарынын алкагындагы Азия кубогуна жолдомону негизинен Кыргызстан талашышы керек болчу. Ал фаворит болуш керек эле иш жүзүндө. Анын ордунда ушул Йемен командасы басылды ойсак болот. Башкырык бир нече көзүрмө мурда жаңырып ошентип оюндун өзүн дегенде бул оюнда мен ушул ылдам гол жаралат го деген ой бар эле. Азыр оң канаттан аягына чейин күрөшүүдө пенальти. Дал ошондой биз ылдам гол көрчүдөй болуп калдык. Фахт Салах Аль-Факих ошентип ал пенальти иштеп тапты, гол киргизгендей эле сүйүнүштү. Азырынча жумуш толук аткарылып элек. Көрдүңүздөрбү? Ошол 4-чү номердеги Надим Хусейн негизинен мыкты коргоочу. Сейлан Башир жана анын тепкен голго айланды. Алгачкы гол Йемен оюнчулары тараптан ишке ашты. Бул албетте ылдам гол 19-чу мүнөткө чейинки ошол дебюттук бөлүктө гол жаралып турат. Бул оюнчу Сейлан Башир аны ошол пенальтини иштеп тапкан оюнчу киргизип берди дагы. Сокку гол! Экинчи гол Йемен оюнчулары тараптан. Автогол катары кабыл алынышы мүмкүн, бирок бул жерде чындыгында жогорку чеберчилик менен Али Сафик Аль-Весаби аны ишке ашырган болчу. Азыр болсо голдук пас катары демек ошол эле. Азыр мына көрүңүздөр кандай сонун сокку жана дарбазачынын Самар Раззактын артына тийгенден кийин кирип калды. Көрдүңүздөр автогол катары кабыл алынышы ыктымал. Бирок Али Сакиф Аль-Весаби аны сонун ушул жерге соккуну. Камбоджа менен Гуамда өтө көп көргөндөр азыр көрүп жаткан учуру. Дээрлик 4000ге жакын эми бул оюнду 1200 YouTube'да порталда. Мындан сырткары албетте Акнет, Мегалайн, Нью Телекомдо көрсөтүлүп жатат. Кабелдик канал аркылуу биздин Кыргыз спорт ТВда дагы башка демек цифралык каналдардан, санарип каналдардан да көрсөтүлүүдө. Азыр кезектеги чабуул. Азыр ишендүү пас жана бош дарбазага гол. Бул рет голду Фахт Салах Аль-Факих киргизди. Буга чейин 2 голго ал түздөн түз аралашкан. Ал эми бул рет демек өзү гол жаратты. Ага голдук пасты 18-чи номердеги Абдул Рахман Аль-Куфа. Бул жерде бир аз жакынкы бурушка, же болбосо алыскы бурушка тебиши керек эле. Ал жок, ана Тосмондун артына топту таштоо аракетин көргөн, баш менен жерге сүздү. Пенальти. Азыр болсо карасаңыздар, ар бир пенальтини гол сыяктуу майрамдап жатышат. Азыр болсо Али Мухаммед тагырагы. Али Мухаммед өзгөчө. Мына кайталоодон көрөлү. Ушул жерде чыкканагы менен кайтарып кеткен сыяктуу. 5-чи номердеги тепкени мага жакты. Дал ошондой, бирок көз тийди окшойт бул рет. Анын тепкен дарбазачы кайтарып кетти. Жана азыр буштама топ ишке ашат. Самар Раззак бул рет топтун багытын тапты. Самар Раззак бул рет топтун багытын. Эми Азия кубогу деле ошол категорияга кирет, андыктан биз ТВдан көрсөтүшүбүз мүмкүн, кабелдик каналдардан. Эми YouTube'га уруксат болбойт го. Жакындаганда дагы бир такташып көрөбүз. Чоңоюп келе жаттыр дегенибиз менен азыр бул жерде жекеме жеке
toptu sактап kaldı. Buruşta tal pas berişti. Özü teyip ketti. Butunun sırtı menen, tayanıç butu menen teyip ketti. Bu Fakt Salah. Al dubl жасады. 2 golgo pas berdi. Ошентип 4 golдун 4-өйүнө тең аралашты. Fakt Salah. Жөн жерден Салах деген атты алып жүргөн жок. Мына карасаңыздар, дарбазачыдан өтүп, бер жактан өнөктөшү ачылып келе жаткан. Карасаңыздар, ага пас бербей туруп, жакшы. Албетте сиздер дал ушул 3 өлкөнү баса бил деп айтып атасыздар. Бирок bizde эми шарт изилип баштады. Азыр Пакистанда мүмкүнчүлүк гол. Йемен бул турнирде алгачкы голун өткөрүп алды. Алмашууга кирген Мансур Ахмад Пакистандын атынан гол жаратып эсеп санын кыскартты. Азыр карасаңыздар, өтө сонун пас. Жана бул дагы жакынкы бут менен тээп кетти. Жана трибуна кадимкидей жанданып атат бул жерде. Мына көрүңүздөр, Питер Крауш сыяктуу бир ушундай бир топ оюнчуларды Айпаянттын ичинде өзүндө кармап жүрчү, ал эми башка оюнчулардан мүмкүнчүлүк ачылчу. Ошондуктан Гариет Абиловдун да пастары сонун болуп, азыр мына идеалдуу пас жана гол. Йемен дагы бир голду киргизди. Жана бул голдун ээси Сейлан Башир пенальтиден киргизе албай калган голун эми оюндан жаратып отурат. 1-5ке айланды. Идеалдуу пас. Эч кандай офсайд жок. Ошондо Тафик Аль-Факих бул голдук пасты берди. Ал эми Сейлан Башир аны голго айлантты. Сейлан Башир өзү 3-чү номер менен бир караганда негизи болбосо ышкырык жаңырышы керек негизинен. Бирок кошумча ышкырык жаңырды. Урматтуу көрөрмандар, ошентип 1-5 менен бул оюн соңуна чыкты. Пакистандык көрөрмандардын, Йемендик көрөрмандардын кубанычында чек жок. Йемен бул жакка, эми Пакистан ары карама-каршы тарапка жайгашкан экен көрөрмандары. Йеменди жеңиши менен куттуктайбыз. Пакистанга кийинки оюндарда ийгилик каалайлы.